Апта каарманы ырчы Жидеш Идирисова көптөн бери массалык маалымат каражаттарына маек бере элек ырчы чыгармачылыгындагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп баштады. Чыгармачылык жөнүндө айта кетсем, чыгармачылыкта көп деле өзгөрүүлөр болгон жок. Болгону бир гана ыр жаздырып чыгардык жакында, Эгемен элим деген ыр. Ал ырдын дагы өзүнүн историясы бар. Биринчи ал ырды жазып үстүнөн иштеп аткан кезде оштон досторубуз чалып калды. Ошо жаңы фильмдин үстүнөн иштеп аттык эле, азыр монтаж болуп аткан кезинен саундтрек издеп аттык эле. Сен эгерде репертуарыңда чыга элек ыр болсо бизге берип көрбөйсүңбү, эгерде бизге жаап калса анда саундтрек кылып чыгара берели деп. Анан демо версиясы бар болчу, жибербесек. Бул биздин фильмге жазылган ыр экен, саундтрек бербейсиңерби, макулдуңар кандай деп. Анан алгыла, эгерде силерге жагып атса, фильмди жакшы чалдырып атса, алгыла деп бергенбиз. Ошентип ошол Эгемен элим Город героев деген тасмага саундтрек болуп чыгып калды. Ошол YouTube каналыма жүктөп койгом, бирок просмотр аз эле, ошондуктан силерге берип, силер просмотрду көбүрөөк кылып, элге жакшы таратып берсеңиздер сонун болот эле. Негизи иштеп көнгөн адамга үйдө отуруу кыйын эле болот. Моралдык жагынан биринчи ирет. Анан башында кандай десем, баланын жытына мас болуп, ушинтип аябай бактылуу сезимдер курчап аткан. Анан албетте бала кичине чоңойгон сайын жумушту сагынганым, көп нерселерден мындай сыртта калгандай болуп сезилип, моралдык жагынан кичине кыйналдым, чын айтайын. Инстаграмга кирем де, анан кийин кирсем эле тиги бул жакта, бул тигини кылаттыр, анан дагы эмне ишилип, бүт баарын карасаң эле баарынын жашоосу сонунда. Анан деп туруп көбүнчө үстүнөн отписка кылып койгом да, ошуну көрүп капаланбайын депчи. Албетте мен түшүнөм, балага да көп убакыт керек, баланы өстүрүш керек, чоңоюш керек деген депчи, бирок ойлор жаман болуп келе берет го, анан кийин тигинде эле кичинекей баласы бар экен, ага карабай эле иштеп жүрүп атпайбы депчи, ушундай ойлор келген учурлар да болгон да. Эки кызга татыктуу тарбия берип жаткан ырчы айым улуу кызы менен курбулардай сырдашаарын айтат. Кызым Атай лицейде окуйт. Аякка киргенде биринчи күнү 5-чү күнгө чейин толугу менен ошо лицейде болот, ошо жерде жашайт, окуйт, жатаканасы бар Атайнын. Лицейге киргенде телефондорун алышат дагы, анан кийин 5-чү күнү үйгө барарда телефон колуна беришет. Анан дем алыш күнү биз менен келип, биз менен жашайт. Ошо дем алыш күнү келгенде бизде кычап, как раз таки дем алыш күндө биздин жумушубуз башталат. Ошо менен Севара менен Адель менен отуруп тур, Адель карап тур деп ошо берип, телефонго көп деле убактысы жок болот, жетпейт. Бирок убактысы болсо китеп окуганды жакшы көрөт. Китеп окуганды мен приват эткен эмесмин, тайнеси. Анткени тайнесинин колунда 11 жашына чейин өстү, нарындачы. Ошо көп фундаментти мен апам берген Севарага. Ошо лицейден эле айтышат экен мугалимдер, бул сразу эле Севарадан көрүнүп турат, тайнесинин тарбиясын алган депчи. Мамасынын тарбиясын алса башкача умуктуп айтышат экен да, мен ойлоп калам деп ошол. Чыгармачылыкка жакын, өзү негизи лицейде мында активдүү алып жүрөт экен, ырдап, бийлеп деп. Бирок айтам, Севара, ырдап бийлегенге жетишесиң. Азыр убактың болуп аткан кезде сен билим алып алышың керек депчи. Билим алып, ар кайсы тилди үйрөнүп, ушу болгон убактыңда азыр ошого эметишиң керек депчи. Бөлүшүң керек. Анткени кийин чоңойгондо, лицейде аяктаганда англис тилин үйрөнөм же, түрк тилин үйрөнөм же, дагы башка тилин үйрөнөм деп убакыт таппай каласың деп айтам да. Азыркы мектепке барып аткан учуруң ошо билим алуу учуру. Азыр билим алып, анан кийин аны кууп жете албай каласың деп айтам. Өз убагында кылсаң, бийлеген, ырдаган любой убакытта жөндөп аласың деп айтам. Көбүрөөк экөөбүз мамилебизди курбу катары жагына мындай жакыныраак деп айтам. Анткени мисалы кыргыздардын үй бүлөсүндө эне менен кыздын ортосунда все равно мындай дистанция болот да.
биз негизи ата энебизге мындай бир дистанция менен, бир уважение менен эметебиз го, мындай көп нерсени айта бербейбиз, мындай көп сырдашпайбыз. Ушундай туура болот. Көп сырдашпайбыз, анан көп нерсе менен бөлүшө бербейбиз ата энебиз менен. Ошондой. Сибараныкы жок, андай Сибарага келип, эмне болду, кандай болду, эмне жаңылыктар бар десем айтып берет да, тартынбай. Анан коркпойт, урушат, урушпайт деп. Мен баштан эле айтчумун Сибарага. Сибара, сен мага ачык айткан үчүн эмне болбосун, кандай болбосун, сен мага келип ошону жашырбай ачык айткан үчүн мен сени урушпайм. Ошону сен эсиңе тутуп ал. Эгерде сен менден жашырып, мен башка жактан укчу болсом, же билчү болсом, ошондо менден тил угасың деп айткан да. Ошондо мен сен менен башкача сүйлөшөм деп баштан эле ошону көндүргөм. Ошон үчүнбү билбейм, ушундай мен бирдемке деп сурап эметип калсам же сурабасам деле өзү ачык айтат. Апа, мен мектептен, апа дейбин, өзүм апам апа дейт. Мама, мектептен мындай кылдым эле, анан кийин ушундай болуп калды деп өзү ачык айтып берет. Жидеш Идрисова көп жылдан бери чыгармачылыкта жүрсө да жеке концерт койгон эмес. Мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү. Жеке концерт бере элекмин, анткени мен оюмча концерт бул өзүмдүн аябай сүйүктүү кумирим деп айтса деле болот, бар, Стиви Вандер деген. Ошо адамдай койгум келет да концертти. Башынан аягына чейин келген эл ошолордун баарын ырдайт. Кошо отуруп алып, анан ушундай бир позитивдүү өтөт да, анан кийин чоң бир музыканттардын коштоосунда, чоң бир коллективдин коштоосунда өтөт. Ошондой даражага жетким келет да. Бизде көбүнчө жеке концерт дегенде бир мүмкүн 2 сааттык концерттин ичинде мүмкүн көп дегенде бир 10-12 ырдалат. Калгандары мындай башка чакырылган коноктор менен жабылып коет да. Мен андай концертти мындай мүмкүн ал концерт эле жакшы көрүнөр, бирок мен өзүм каалашым андай эмес да. Мен өзүм каалоом боюнча, мисалы 2019-жылы Алексей Чумаков келип кеткен. Аябай жакшы көрөм ошол музыкантты дагы. Барып ушундай бир башка бир позицияга, бир башка бир энергетикага ээ болдум да, чын айтайын. Анан башынан аягына чейин эч кандай алып баруучу жок, өзү сүйлөдү. Башынан аягына чейин өзү эле музыканттар менен ушу концертти берди да, анан кийин бүт баары чыгып атканда концертте ушундай бир башка эмоция менен чыгып атканда, анан кийин билетти баарыбызды. Эгерде билегим келсе туруп билер эле деди да, баары өлү билешти. Билбейм, мүмкүн ошол убакты Инстаграмда чыгып аткан сторис болобу же пост болобу көрүп калгандар мүмкүн, бирок аябай сонун. Ошол экинде концерт берсем деп ойлойм да, кыялымдачы. Ал эми стили, сахнадагы образы тууралуу буларга токтолду. Мен 2019-жылдан баштап дизайнер менен иштешип баштадым. Бирок албетте ал дагы сахнага караштуу же күнүмдүк жашоого бир жака чыгып барганга, кийип барганга, образдарга караштуу. Ал деле мен өзүм жүрүп турушума, характериме карап, анан кийин ылайыктуу жасайт да. Ошол бирок көбүнчө баасы айткандай, мен мындай стилдерди жакшы көрөм. Өз курагынан жаш көрүнгөн ырчыдан мунун сырын сурап өттүк. Анын сыры мүмкүн генетикада болуш керек. Биз негизи азиат болгондуктан жаш эле көрүнөбүз. Генетикадан, анан ар бир 2-3 жума өткөн сайын ар кандай косметологический процедураларды өтөм. Ошо чынында эле аябай таасирин берет экен да териге. Анткени азыр жашым 35те болгондо эми жакшылап өзүмдүн териме көңүл бурушум керек да. Анан жаш өткөн сайын татаалыраак болуп калат. Бетиңди эметкенгечи, ухаживать эткенге. Ошондуктан процедураларын өтүп, убакыт өткөндөн деп карасам, кадимкидечи эле таасир берет экен. Андан соң коомдо болуп жаткан окуяларга токтолду. Тагыраагы Ур Токмоктун айынан каза болгон айымдар зомбулук тууралуу пикирин билдирди. Албетте кейт, анткени биринчи ирет мен кыздарым жөнүндө ойлодум да. Кыздарымды ойлоп, Кудай сактасын, ушундай турмушка чыгып, ушундай жаман нерсеге кабыл болбосун, Кудай сактай көр. Биринчи ирет ошону ойлодум. Анткени бул аябай орусча айтканда страшный нерсе да, бул ошо
кыздардын ата энесин билбейм азыр состояниясы кандай. Анткени туура эмес го, бала биринчи өлүп анан ата энеси ошо баласын көмгөн туура эмес да. Негизи природа боюнча балды туура эмес нерсенен сен ошо балаңды төрөп 9 ай өзүңдүн ичиңде алып, анан төрөп, ошону багып, өстүрүп, башка эмеге күйгө тийип атса, ошо адамга доверять этип берип атсаң, ал адам ур токмок менен өлтүрүп атса, калгандай нерсе. Мен андай нерсени такыр түшүнбөйм. Кудай сактасын андай нерседен. Ырчы жубайлар бактылуу жашаш үчүн жалгыз эле сүйүү болгону жетишсиз дейт. Сүйүү деген жетишпейт. Анткени сүйүү бир убактылуу болуп, анан өчүп калышы мүмкүн. Биринчи ирет бул бири-бирин сыйлоо керек, урматтоо керек. Анан түшүнүк керек. Анткени биз баарыбыз ошо жер шарында канча адам жашаса, ар бири уникалдуу. Эгерде мен мисалы экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз бирдей болсо, окшош болсо, бир кичинекей жеринен келишпестик кетет. Кенедей бир жерине ошол кенедей келишпестик акырында отуруп бир чоң конфликтке алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан ошол экенин түшүнүшүбүз керек. Мисалы, бияктан келишпестик болсо, биз билишибиз керек. Мен ошондой ойлойм, сен ошондой ойлойсуң. Биз бири-бирибизди түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Ошондуктан түшүнүк, сүйлөө, урматтоо керек. Маек соңунда Жидеш Идрисова өлкөдөгү саясий абал тууралуу үн катты. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакировдун жашоого нааразы болгондорду Памирге жиберүү керек деген сөзүнө мындай баа берди. Мен ошо эмне үчүн биз албетте надо сравнивать. Бирок эмне үчүн биз өзүбүздү ошо Кыргызстанда болуп аткан жашоону бизден дагы жакшы жашап аткан өлкөлөр менен салыштырбайбыз, а биздин жаман жашап аткан жак менен салыштырабыз. Эмне үчүн? Эгерде биз өзүбүздөн ылдый жак менен салыштырып атсак, биз эч качан өспөйбүз. Биз тескеринче өзүбүздү жакшы өсүп аткан өлкөлөр менен салыштырып, ошондой даражага жеткенге, ошо даражага жетип, дагы ашканга биз умтулушубуз керек. Эмне деген бул күлкүмүштүү салыштырма? Эгерде жакпаса, барып Памирге жашоо. Эмне деген Памирге жашатыш керек? Мен такыр түшүнбөйм аны. Мен чыгармачылык адам болгон мен деле элдин катарында турган адаммын да. Мен бир мүйүзүм же куйругум же элден башка айырылмай турган нерсем жок да. Ошондуктан мен да позициям жөнөкөй элдин арасындагы адам, Кыргызстанда жашап аткан гражданиндин позициям ошондой. Эмне үчүн биз өзүбүздү бизден дагы өнүгүп өсүп аткан өлкөлөргө салыштырбайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүздү жакшы жак менен салыштырып, кокуй биз момундай жашашыбыз керек, биз момундай деңгээлге жетишибиз керек деп умтулбайбыз, а наоборот жакпаса тияка жаман жакка алып барып же жаман жерге кылып коюш керек деген туура эмес. Такыр туура эмес.